динге, тилге, мамлекетке, элге, жерге ошолорго кызмат кылуу өлөрүнчө. Бул аягым кызган деген китеп, ичинде аялдарга көбүнчө басым жасалган, ошондой эле эркектерге дагы, ошондой эле аталарга дагы, энелерге, ушун жаш балдарга, секилек кыздарга баарына тиешелүү кыска-кыска окуялар бар. Ичинде сүрөттөрү менен абдан жеңил окуганга, көбүнчө ар кайсы тилдерден которулуп, ар кайсы булактардан алынып түзүлгөн китеп. Ал эми бул Миң бир факт деген китеп, бул жалаң факт тууралуу. Бул китептин ичинде диндеги кызыктуу маалыматтар, бурмаланбаган тарых, ар башка улуттун маданияты, ар дордогу саясаттар, мамлекеттер, спорт жана башка болгон фактылар исламга катталып түзүлгөн. Ичинде толук миң бир факт бар. Ал эми бул 99 ислам окумуштуулары деген китеп. Бул жерде эң алгач эле ислам окумуштуулары жазылган. Омар Хайям ибн Сина жана башка болгон. Андан кийинки мазхаб жетекчилери тууралуу жазылган. Имам Малик, Абу Ханифа тууралуу. Алардын өмүр баяны тууралуу. Андан кийин акыйда жетекчилери Имам Матурди жана Ашари. Ошол акыйда жетекчилери тууралуу, хадис жетекчилери тууралуу. Анан Кыргызстандан айланасындан, Кыргызстандын ичинде чыккан окумуштуулар тууралуу. Мисалы, Жусуп Баласагын, Махмуд Кашкари, Имам Сарих, ошо окшогон улуу окумуштуу илимпоз алымдардын өмүр баяндары камтылып, түзүлүп, жазылып, которулду. Ислам тарыхы боюнча айта турган нерсе бул өзү 2014-жылдан бери кызыгуулар бар эле. Ошол эле Ибн Сина, Омар Хайям жана башка болгон окумуштуулар тууралуу, ошондой эле дин жетекчилери, мисалы, мазхаб жетекчилери Абу Ханифа, Имам Малик, ошолордун өмүр баянын изилдөө, ошондой эле акыйда жетекчилери, хадис жетекчилери, булардын өмүр баянын изилдөө, ошондой эле алардын кылган мээнетин, окуяларын, эмгектерин изилдөө мага кызык болгон. 2020-жылы буга толук кудуретим жетти десем болот. Китеп басып чыгаранга дагы, ошондой түзүнгөнгө дагы. Ислам динин окуганда, ислам динин изилдегенде биз өзүбүздүн ата бабаларыбызды изилдесек, ошол өзүбүздүн ата бабаларыбыз ислам динге канчалык деңгээлде курбанчылык кылганы, канчалык деңгээлде аракеттерди кылганы бар. Мына ошолор биз окуп, изилдеп көргөндөн кийин, анан өзүбүздүн тилибизге, динибизге, мамлекетибизге болгон кызмат, кызыгуу кызматтар пайда болот. Биз мусулмандар өз бирөөн деп жашашыбыз керек өзү. Көпчүлүк жаштар өзүн ойлогон жаштар бар, мисалы, той дегендер бар, той үчүн же болбосо кандайдыр бир машина үчүн, үй үчүн өзүнүн аракетин кылып, өзүнүн кызыкчылыгын кылып жүргөн жаштарыбыз аябай көп. Мына ошол жаштарга айтат элем, өзүбүздөгө болгон кызыкчылыкты жештириш керек. Башка бирөө элге болгон, үммөткө болгон, элге, жерге болгон кызыкчылыктарды биз көздөп, ошонун үстүндө биз иштешибиз керек. Ар бир нерсенин өзүнүн дамы бар да. Мисалы, кандай десем, кандай кылып түшүндүрүп берсем, элге, жерге, башкаларга мындай кызмат кылып, башкалар бир жакшы бир пайданы жеткирип турсаң, бул өзүнчө бир мындай рахат, өзүнчө бир пайда. Бунда өзүнүн мындай рахаты бар. Буну качан гана ошол элге, жерге кызмат кылып, пайдасын жеткиргенде гана рахатын сезе алат. Болуп кала турган болсо, мен эгерде буга 100% гарантия бере албайм. Ушундай ойлор, ниеттер бар. Кыргызстандын 2-3 жерине чоң
тууларды орнотуу. Бул биринчи эме план, ниет. Экинчиси болсо Кыргызстанды айланып келип, толук деңгээлде бүт баарын айландырып, каерде эмне бар, каерде тарыхый жерлер бар, каерде шаркыратмалар бар, каерде үңкүрлөр бар, каерде эмне чыгат, бүт баарын толук түрдө анализдеп келүү. Ушул эки максат бар алдыда келерки. Эң чоң максатым өздөрү өлгүчө ошол эле учурда динге, тилге, мамлекетке, элге, жерге ошолорго кызмат кылуу, өздөрү өлгүчө. Мына ошол эң чоң максат деп билем. Менден эгерде китеп чыга турган болсо, алдыда буйруса, Ислам империясы деген ошол багытта китептер чыгышы мүмкүн. Мисалы, Осман империясы тууралуу, Султан Мамлюктар султандыгы, Аббаси империясы, Умейяд империясы, Султан Дели, мына ошол исламский болгон мамлекеттердин тарыхы чыгып калышы мүмкүн. Багдад тууралуу, Йемен, ошолор тууралуу. Анан жашырылган мындай сырлар тууралуу. Мисалы, Жафар ким болгон, антилопа, баягы алтын антилопа деген мультфильм барбы? Мына ошол ким болгон, эмне болгон чындыгында ошол кызыктуу нерселер чыгып калышы мүмкүн. Анан батыш окумуштуулары, мисалы батыш окумуштуулары, ошондой эле орус окумуштуулар, исламды кабыл алгандар. Лев Толстой мисалы ислам кабыл алган. Мына ошол чоң көрүнүктүү окумуштуулардын ислам кабыл алганы боюнча китеп чыгып калышы мүмкүн.